Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар, силер менен кайрадан физика теле сабагында жолугушуп отурабыз. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды баштайлы. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы нымдоо жана нымдабоо. Капиллярдуулук суюктуктун ийрилик бетиндеги кошумча басымдар деп аталмакчы. Сабактын жүрүшүндө нымдоо жана нымдабоо кубулуштары менен таанышасыңар. Капиллярдуулук кубулушунун өзгөчөлүктөрүн салыштырасыңар жана түтүкчөлөрдөгү суюктуктун бийиктиги жана капиллярдык басымдын формуласын чыгарат экенсиңер. Сабакта кездешүүчү негизги түшүнүктөр: нымдоо жана нымдабоо, капиллярдуулук, капиллярдык түтүктөр, беттик тартылуу коэффициенти, капиллярдык басым жана мениск. Деги эле балдар, биздин жашоо турмушубузда кездешүүчү көптөгөн мисалдарда, мисалга колубузду же бетибизди арчыган сүлгү же жүз арчылар эмне үчүн сууну бат эле сиңирип алат? Же болбосо чакмак канттын кичинекей учун эле чайга салсаңар, ал канттын баарысы ным болуп, анан эзиле баштайт. Бул эмне үчүн? Же болбосо ошол сыяктуу эле токочтогу чайга салсаңар, ал бир учун эле салсаңар, экинчи учуна чейин ным бат эле жетет, Биздин организмдеги кан айлануу системасы кандай жүрөт? Же болбосо өсүмдүктөрдүн, тал теректердин сөңгөгүндөгү, жалбырактарындагы суу жана суу менен кошулган заттар кандай айланат? Жана медицинадагы түтүкчөлөр жөнүндө айта турган болсок, булардын баарысында ушул суюктуктардын дагы бир жаратылышта, биздин жашоо тиричиликте кеңири таралган кубулушу капиллярдуулук кубулушу жана нымдоо жана нымдабоо кубулушу менен балдар. Бүгүн биз силер менен кеңири таанышат экенбиз. Нымдоо жана нымдабоо кубулушу жөнүндө сөз кылалы. Нымдоо жана нымдабоо кубулушун айтуу үчүн бизге ушул суунун тамчысы, башкача айтканда суунун тамчысынын мисалында биз ушул нымдоо жана нымдабоо кубулушун түшүндүрүүгө аракет кылып көрөбүз. Муну ар бириңер үйдөн дагы жазып көрсөңөр болот. Мисалы, кадимки тамчылаткычты алып, ак кагазды алып, биринчи бир тамчы сууну ошол ак кагаздын бетине тамчылатып көрөсүңөр. Эмнени байкайсыңар? Албетте, суу жайылып, башкача айтканда, кагазга сиңип кеткенин байкайсыңар. Экинчи учурда болсо балдар, ошол кагаздын бир четин эле майлап койгула. Ар кандай май менен, суу май мененби, же болбосо башка бир майдын түрү менен майлап коюп, андан кийин жанагы эле суунун тамчысын кайра ошол майланган жерге тамчылатсаңар, эмнени байкайсыңар? Албетте, ал суунун тамчысы баракка сиңип кетпестен, тамчы шарик формасында алып, ошол боюнча турганын көрөсүңөр. Мына ушул эмне үчүн биринчи учурда баракка сиңип кетет экен дагы, экинчи учурда болсо тамчыбыз сиңбейт экен, шар формасында калат экен. Мына ошону түшүндүрүп көрөлү. Демек балдар, мына биздин эки тамчыбыз турат. Биринчи учурда биз айткандай баракка сиңип кеткендеги тамчы, экинчи учурда баракка сиңбегендеги тамчы. Демек, бул тамчыларды молекулярдык деңгээлде карап көрө турган болсок, демек, ушул катуу зат менен аракеттешкен чегинде суюктуктун молекулалары менен катуу заттын молекулалары аракеттенишкенде, суюктуктун молекулаларынын өзара тартышуу күчү катуу зат менен суюктуктун молекулаларынын өзара тартышуу күчүнө караганда кичине болуп калса, анда суюктук ушул катуу затты көздөй өтөт экен дагы, башкача айтканда суюктук катуу зат менен аралашып, ал сиңип кетет экен ушул катуу затка. Бул кубулушту балдар нымдоо кубулушу деп айтат экенбиз. Ал эми экинчи учурда болсо, ошол эле суюктуктун молекулаларынын өзара тартышуу күчү катуу заттын молекулалары менен суюктуктун молекулаларынын тартышуу күчүнө караганда чоң болуп калса, анда ал катуу затка сиңбестен, тескерисинче суюктуктун ичин көздөй багытталып, мына силер көргөндөй шар формасында болуп калат экен. Бул жанагы биз айткан майдын үстүндө тамган тамчы сыяктуу. Демек, бул кубулуш балдар нымдабоо кубулушу деп аталат экен. Эгерде ушул нымдоо жана нымдабоо кубулушундагы суюктуктун бетинин жанымасы менен катуу беттин ортосундагы бурч θ1 десек, θ1 биринчи учурда 90 градустан кичине болот экен. Башкача айтканда, нымдоо кубулушунда ар дайым суюктуктун бетинин жанымасы менен катуу беттин ортосундагы бурч 90 градустан кичине болот экен. Ал эми нымдабоо кубулушунда тескерисинче суюктуктун бетине жүргүзгөн жаныма менен катуу нерсенин бетинин ортосундагы бурч 90 градустан чоң бурчка
жашайт экен. Ал эми толук нымдоо кубулушунда тета 1 же болбосо ошол ортосундагы бурч 0 градуска барабар экен. Тескерисинче толук нымдабоо учурунда тета бурчубуз 180 градуска барабар экен балдар. Эми балдар, мына силер көрүп тургандай, ушул суюктук менен катуу заттын тийишкен чегинде суюктуктун бетинин ийрелишин байкап атабыз. Биринчи учурда демек иймек ийрелиши, экинчи учурда болсо томпок ийрелиши. Мына ушул ийрелишти мениск деп айтат экенбиз физикада. Мениск деген термин илимдин көп тармактарында колдонулат. Ал эми физикада бул ушул суюктуктун капиллярдуу кубулуштардагы капиллярдуу түтүктүн чегинде суюктуктун ийрелишин айтат экенбиз. Мениск деген бул грек сөзү, жарым ай дегенде түшүндүрөт кыргызчага отурганда. Мына ошол жарым ай сыяктуу суюктуктун ийрелишин көрүп атасыңар, балдар. Демек, азыр болсо балдар ушул томпок жана иймек менисктин көрсөткөн видео тасмабыз бар эле. Ошол видео тасманы көрөлү дагы, андан кийин сабагыбызды андан ары уланталы. Мына балдар, нымдоочу суюктук менен нымдабоочу суюктуктун катуу зат менен тийишкен чегинде мениск пайда болордугун же болбосо ушул суюктуктардын ийрелиши пайда болорун силер жогорудагы видео тасмадан көрдүңөр. Эми деги эле балдар, нымдоо дегенибиз эмне экен дагы, нымдабоо дегенибиз эмне экен? Кана аны аныктама түрүндө айтып көрөлүчү. Демек балдар, нымдоо дегенибиз бул суюктук менен катуу нерсенин молекулаларынын ортосундагы тартышуу күчү суюктуктун молекулаларынын өз ара тартышуу күчүнөн чоң болсо, суюктук катуу нерсени нымдайт деп айтат экенбиз. Жана суюктук менен катуу нерсенин молекулаларынын ортосундагы тартышуу күчү суюктуктун молекулаларынын өз ара тартышуу күчүнөн кичине болсо, суюктук катуу нерсени нымдабайт деп айтат экенбиз балдар. Деги эле нымдоо кубулушунун биздин жашоо тиричилигибизде пайдасы кандай, зыяны кандай? Мисалы, пайдасы жөнүндө айта турган болсок, деги эле нымдоо кубулушу болбосо балдар, анда жер жүзүндө жашоо болмок эмес. Анткени жер жүзүндөгү өсүмдүктөр ушул жердин нымдалышынын натыйжасында өсүп чыгышат. Башкача айтканда, топурактын нымдалышы, топуракка суу сиңип, ошол суу менен кошо көптөгөн пайдалуу заттарды сиңирип алып өсүмдүктөр өсөт. Ошондой эле автомобилдерди же болбосо үйлөрдү сырдоодо, актоодо сөзсүз түрдө нымдоо кубулушунун пайдасы чоң экен. Анткени нымдоо кубулушу болбосо биз эч кандай түскө боёй алмак эмеспиз, ар кандай нерселерди жана сырдай алмак эмеспиз, дубалдарды же башка жерлерди. Демек, нымдоонун пайдасы биздин жашоо турмушубузда абдан эле чоң экен. Зыян болбосо дагы бизге ыңгайсыз жагы дагы бар албетте нымдоо кубулушунун. Мисалы, жамгыр жааганда, ылай жерлерде басканда биздин кийимдерибиз ушу нымдоо кубулушунун негизинде кир болуп, суу жабышып, суу болуп жана башка. Мисалы, нымдын дубалдарынан өтүшү силер көргөндөй үйлөрдүн дубалдарын ар кандай көгөртүп. Мына балдар, демек булар нымдоонун пайдасы жана зыяны болду. Бирок балдар, азыркы кезде көптөгөн ар кандай компаниялар ушул нымдоону азайтуу максатында каражаттар чыгарууда. Ошонун ичинде Ultra Dry деген америкалык бир компания тарабынан нымдоону азайтуу максатында каражат иштелип чыккан. Бул каражат суюктуктардан жана кээ бир майлардан сактоо максатында, башкача айтканда, нымдабоо кубулушун жогорулатуу максатында иштелип чыккан атайын чачыратуучу каражат экен. Эгерде бул каражат менен ар кандай беттерди чачыратып койсок,
Ал беттер нымдабоочу бет болуп саналат экен дагы, ал жерге суюктук же болбосо кээ бир майлар токтобойт экен. Азыр болсо балдар, мына ушул ультра драй каражатынын ар кандай колдонушу боюнча видео тасманы көрөлү дагы, андан кийин сабагыбызды андан ары уланталы. Мына балдар, силер көргөн каражат эгерде нымдоо кубулушу жок болсо эмне болот эле деген суроого толугу менен жооп берди деп ойлойм. Демек, бул каражатты колдонуу албетте биздин жашоо турмушубузда көптөгөн ыңгайлуулуктар жаратат экен. Азыр болсо балдар, бир суроого жооп берели дагы, андан кийин сабагыбыздын экинчи бөлүгүнө өтөлү. Анда эмесе суроого көңүл бурам. Толук нымдабоочу бет менен суюктуктун бетинде жүргүзүлгөн жаныма түзгөн бурч канчага барабар? Биринчи 0 градус, экинчи 90 градус, үчүнчү 180 градус, жана төртүнчү 270 градус экен. Демек, биз жогоруда айттык, нымдабоодогу суюктуктун бетине жүргүзүлгөн жаныма менен катуу нерсенин түзгөн бурчу канчага барабар болуш керек экен дедик, эгерде толук нымдабоочу бетте. Албетте, туура жооп 180 градуска барабар дедик, Анда эмесе сабагыбызды андан ары улантабыз. Азыр болсо ушул капиллярдуулук кубулушу менен таанышалы. Деги эле капиллярдуулук дегенибиз эмне экен балдар? Капиллярдуулук латындын cappillaris же болбосо чачтуу дегенди түшүндүрөт. Капиллярлар деп аталган ичке түтүкчөлөрдүн ичинде суюктуктун жогору көтөрүлүүсүн же төмөн түшүшүн көрсөтүүчү физикалык кубулуш экен балдар. Капиллярдуулук кубулушу мынакей биз жогоруда айтып кеткендей нымдоо жана нымдабоо кубулуштарын толугу менен түшүндүрөт. Мисалга, биз айтып аткан нымдалуучу жана нымдалбоочу заттардын баарысы, эгерде аны микроскоп менен карай турган болсок, ичинде көптөгөн капиллярдуу түтүкчөлөрдөн турган, же болбосо ичи боштуктардан турган заттардан турат. Мисалы, адамдын терисинин электрондук микроскоптон көрүнүшүн көрүп турасыңар, Демек, бул жерде силер көргөндөй боштуктар жана анын арасында дагы ушул ар кандай каналчалар бар экен. Мына ушул каналчалар аркылуу суюктук көтөрүлөт экен дагы, же болбосо суюктук сиңет же биздин терибизден тер бөлүнүп чыкканда ошол каналдар аркылуу чыгат экен. Ошондой эле кагаздын электрондук микроскоп менен көрүнүшүн көрүп атасыңар. Мына бул жерде дагы кагаздын составын түзгөн заттын ичинде эмне экен? Абдан көп капиллярдуу түтүктөр десек болот, башкача айтканда ичке түтүкчөлөрдөн турат экен. Жана жалбырактын микроскоптон көрүнүшү. Мында да силер көрүп турасыңар, ар кандай каналдарды, түтүкчөлөрдү. Мына суюктуктар мына ушул каналдар жана түтүкчөлөр менен көтөрүлүп, анан өсүмдүктүн баардык дарактын учуна чейин ушул капиллярлар, же болбосо ичке түтүктөр аркылуу көтөрүлөт экен балдар. Азыр болсо ушул капиллярдуулук кубулушундагы көрсөткөн видео тасманы көрөлү. Бул видео тасмада силер ушул кагазда жана жипте суюктук кандай көтөрүлөт. Мына силер көрүп кеткендей, электрондук микроскоптон алынган сүрөттөлүшүнөн ушул ар кайсы заттын ичинде ар кандай ушул капиллярлар
бар экен дагы, ушул капиллярлар аркылуу суюктуктар көтөрүлөт экен, ошондуктан алар нымдалат деп айтат экенбиз. Анда эмесе видео тасмага көңүлүңөр бурам. Мына балдар. Демек силер ушул капиллярдык кубулуштарды көрсөткөн видео тасмага көп болдуңар. Эми балдар, ушул капиллярларда же болбосо ичке түтүкчөлөрдү суюктукка салганда ушул суюктуктун нымдоосу же нымдабоосуна жараша же суюктук ошол капиллярлар аркылуу жогору көздөй көтөрүлөт же төмөн түшөт экен. Мына ушул жогору көздөй көтөрүлгөндөгү же төмөн түшкөндөгү бийиктикти эсептөөчү формуланы жана ошондой эле ушул капилларлардагы кошумча басым же болбосо капиллярдык басымдын формуласын төмөндө чыгарып көрөлү. Демек, мынакей силер көрүп тургандай, суюктук капиллярлар аркылуу көтөрүлүп отуруп же төмөн түшүп отуруп качан токтойт? Качан беттик тартылуу күчү суюктуктун ошол көтөрүлгөн суюктуктун салмагына барабар болгондо. А беттик тартылуу күчү сигма L'ге барабар, формула боюнча. Ал эми L бул жерде 2πr'ге барабар. Беттик тартылуу күчүн жазсак, L'дин ордуна коюп, анда сигма 2πr. Ал эми салмагыбыз P барабар mg корор. M'де болсо ρ V менен туюнта болобуз. ρ деген суюктуктун тыгыздыгы, V көлөм. Анда P барабар ρ G V болот. Ал эми V деген бул жерде ушул цилиндрдин көлөмү, ал πr квадрат же болсо цилиндрдин аянтынын бийиктикке болгон көйүтүүсүнө барар. πr квадрат көбөйтүлгөн h. Ордуна койсок P барабар ρ G πr квадрат көбөйтүлгөн h. Демек биз жана айткандай, беттик тартылуу күчү качан ошо суюктуктун салмагына барабар болгондо, ал суюктук токтойт деп атабыз. Эки күчтү барабарлап, анда сигма көбөйтүлгөн 2πr барабар ρ G πr квадрат көбөйтүлгөн h деген формуланы алабыз. Мындан πr менен πr квадратты кыскартып, калат экен 2 сигма барабар ρ G r көбөйтүлгөн h. Мындан h'ты табып койсок, же болбосо бийиктикти жогору чыккандагы же төмөн түшкөндөгү, анда h барабар ρ G r бөлүнгөн 2 сигма. Мына бул демек ушул капиллярдык түтүкчөлөрдөгү суюктуктун көтөрүлүшүндөгү же болбосо төмөн түшүшүндөгү бийиктиктин формуласы болот. Ал эми P барабар сигма 1 бөлүнгөн r1 кошулган 1 бөлүнгөн r2 формуласы ар кандай беттердеги суюктуктун ичиндеги басымын көрсөтүүчү Лапластын формуласы болуп саналат экен. Мында эгерде суюктуктун бети сфералык бет болсо, P барабар 2 сигма бөлүнгөн r формуласы менен аныкталат. Ал эми цилиндрдик бет болсо, P барабар сигма бөлүнгөн r формуласы менен аныкталат экен. Мындагы P менен салмакты алмаштырбагыла, бул жерде P дегенибиз ошол суюктуктун басымы жөнүндө, ички басымы же болбосо капиллярдык басымы жөнүндө сөз болуп атат. Мына балдар, демек биз силер менен ушул капиллярдык түтүкчөлөрдөгү суюктуктун көтөрүлүү же төмөн түшүү бийиктигин аныктаган жана ушул капиллярдык кубулуштагы суюктуктун ички басымын чыгаруучу формулаларды көрдүк. Мына балдар, ушун менен сабагыбыз дагы аягына келип жетти окшойт. Сабагыбызды жыйынтыктайлы. Бүгүнкү сабакта балдар биз силер менен нымдоо жана нымдабоо кубулушу менен тааныштык. Капиллярдуулук кубулушун карадык.
жана капиллярдуу түтүкчөлөрдөгү суюктуктардын басымынын формуласын чыгардык. Анда эмес балдар, ушуну менен биздин бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Кийинки сабактан жолугушканча сак саламатта туруңар.